Студент катары тааныштырдык да. 70-ке чыгып, анан студенттик тоорду өтө атабыз. Кандай болуп негизи? Быйыл экинчи курста окуйм азыр. Режиссер кино, анан ТВ дегенчи. Алдыда кино тартыш үчүн кайрадан окууга тапшырдыңыз ошо. Ошону тапшырды. Мени бир жогорку билимдүү адам деп толук бир ставкага ишке жумушка алат экен десем, бул деле жарым ставка калды да, 0,5 ставка деп коет, ошо жарым ставка калды. Ушундай неме берип атканда, интервью берип атканда айтып коем да. Мен туура эмес болду. Мен да кайып туура эмес кылды. Тиеде Бакиев туура эмес кылды. Атамбаев мынтта, тиги баарын айта берем да. Көрсө жакпайт экен алчы. Сиздер бетке айткан элге жакпайт, үстү бийликке жакпайт жол болсо, ошондуктан мага Кыргыз Республикасынын эл артисын бербеди деп турасыз да, агай? Адамдар, мисалы, кээ эл артисттери бар, бирок эч ким тааныбайт да. Биз көчөгө чыксак бизди тааныйт элдер. Эмнегедир эле ошо өкмөт, президенттик аппарат, министрлик ошону билгиси келбейт, түшүнгүсү келбейт. Комиссияны бирден кармап алып сабай турган комиссия экен да. Кармап алып, биркечи, сен муналарга эмне мага бербедиң деп. Айтсаң капа болот, жүрөгү ооруйт. Жамбылак мага мен ортуп койду, ошондой мындай дейт деп айтат да. Айтпаш ки, андан көрө айтпай эле коеюн дагы, тынч эле жашайын дейм да. Сен душманды көбөйтүп аласың да өзүңчү. Ачык айтып, бардыгын бетке айтсам, ошондой нерселер көп келип атат десеңиз, Азыр эми сен бүгүн менен интервью алдым, мага точно наган бербейт бейинчи. Андай кылбаңыздар, бул жөн гана ой пикир. Ошондой айтып коелу ага, Жок, мейли бересиң, мен ага муктаж деле эмесмин да мен. Муктаж эмессиз, Салам достор, кандайсыздар? Бул долбоордун эң негизги багыты ар тармактуу пикир алмашуу маектерди курабыз. Бул багыт подкасттын алгачкы чыгарылышы жана алгачкы чыгарылышыбызда алгачкы каарманыбыз киноактер, куудул, пародист, маданияттын мыкты кызматкери. Ошондой эле Ош мамлекеттик университетинин студенти, ким десеңиз, Жамбыл Камчиев агабыз. Агай кош келиңиз. Кычыраган кышта жолдор тайгалак, жакшы келип алдыңызбы? Жакшы, рахмат. Күн азыр аябай катуу болуп атат. Өзү кыргызда айтылат го. 90дун түшкөнүнөн корк, анан чилденин чыкканынан корк деп. Ушул эки учурда гана катуу суук болот экен да. 90 түшкөндө, анан чилде чыкканда. Бул илгертен эми биздин аксакалдар, улуу адамдар айтып келген. Аны силер да билип коюшуңар керек. Качан суук болот? 90 түшкөндө, чилде чыкканда. 90 качан түшөт? Декабрдын башында. Чилде качан чыгат? 10-12 февралда чыгат да. Ошо. Мен сизди тааныштырганда эле ошол айттым, сиздин актер экениңизди, куудул, пародист экениңизди айттык. Анан кийин биз сизди ушундай эле студент катары тааныштырдык да. 70-ке чыгып, анан студенттик тоорду өтө атабыз. Кандай болуп негизи? Негизи мен мурда 81-жылы русский язык, литература в национальной школе деген ошол мурда Ош ОГУПИ деп коет да. Ош педагогикалык институтун бүтүргөм. Орус тилинен сабак беришим керек эле, бирок мен бир жылча иштегем немеде, лаборант болуп, анан институттун өзүндө. Мен ушу маданият тармагына өтүп кеттим. Аны үчүн бир топ себептер болгон. Раматлык Шамши Үгүтөбаев дегенди уккан белем. Шамши Үгүтөбаев деген Кыргыз Республикасынын эл артисти, оончу болчу. Жанагы кат жазчы мага дебирден. Ошол киши мени Назик деген ансамбльге алып баруучу болуп иштейсиң деп алып калган. Андан кийин Кадыр Кубатов деген бизде маданияттын да жакшы алдыңкы адамдардын бири эле. Ошо киши дагы маданият үйүндө Дом культурага директор болуп калды бизге. Шарапат Турдакунова менен жумушка алган. Шарапат Турдакунова деген бул диктор болгон, бирок маданият үйүнүн директору да болгон да. Ошто. Андан кийин
Никита жоқ. Владислав Никитович Еремеев деген бір орыс директор болған, алдағы мені Гетербеге şu шарда қармап қалған әрекет қылған. Үйге шейін барып, атама, апама барып айтып көндіріп, шарды іштесінде. Ал уақытта шарды іштеген мода меселе да. Бұл зарылеле болып біреу жарым шығып алса, аның үстіне ошол уақытта 600-700 рубльдан айлық алып отқан мен курсташтарым бар чоң оқыған балдар айтты да, айылда немеде шарда не қылып жүресің маданият үйінде. Айылда көп болса 120-130 рубльдан айлық алады деп та. Анан бұл аз деген да. Өздері көп 600-700 іштеп отқан балдар. Кейін Рахман Разықов раматлық Манас Бердібектермен жолы ошо чоғы кооператив ашқанбыз. Азем деген кооператив ашып, ана ошо кооперативтің негізінде біз мында билет шығарғанбыз. Билет шығарып, ал уақытта билет шығаруының өзі аябай оор іш болчу да. Билетте ақша қатары баланчу. Концерттік билетче. Ал жоғылып кетсе, аны төлей албай қалса, ордына қоя албай қалса, қамалып кеткен адамдар. Негізінен жалпысына сіз болсын, мұғалім болғансыз, кесуіңізбенен, бірінші кесуіңізбенен, Ошо бірінші кесуіңізбен мұғалім болғансыз? Мұғалімшілік оқығам, да, анан педагог болышым керек да. Орыс тілден сабақ беришим керек, мен ушинтип неме Кодол артист болгонан кийин биз дагы жөн чыккан жок, калып калган жокпуз ошо ойдон. Биз ошо аралаш кудулдар тобун уюштурганбыз. Кыргызстанда эстрада жанрында мындай орысча айтканда разговорный жанр деп коет. Бул тил боюнча биз кудулдукту тил менен байытып, сөздүн күчү менен элди күлдүрүп, биз мындай жаңылык ачканбыз да немеде. Кыргыздын искусствосу тармаганда. Муну көбү билет, көбү билгиси келбейт. Билгендерчи, мындай баалай тургандар аны билгиси келбейт да. Неме ага чейин андай болгон эмес, эч качан сөздүн күчү менен күлдүрүшкөн эмес да. Бирөөнү туурап, же болбосо мага айкырып, кыйкырып, өкүрүп, бакырып шөйлө күлдүрүшчү да. Ошондой юморлор менен. Анан биз жөнү туруп, жөнү бемарал отуруп, мындай туруп, элди күлдүрөт элек да. Сүйлөп, сөздүн күчү менен. Кыргыздын сөз дагы элди күлдүргөнгө ылайыктуу. Биздин тилибиз бай. Кыргыз тили. Ошону биз далилдегенбиз да. Анан биринчи курска сиз 2023 жылы аттанып калдыңыз ба ошондо? Ооба. Быйыл экинчи курста окуйм, азыр режиссер кино, анан ТВ дегенчи. Неге кайрадан тапшырып атасыз? Биринчиден мен кино анча-мынча нерселерди тартайын десем, ага сөзсүз билим керек экен. Анан диплом да керек да. Барып кинону тартып келсең, сен менин негизинде тарттың дейт да. Анан кээ туура эмес талаш тартыш болгон жерде, эгер билимиң жок болсо жөн айтып коет да. Сен билимиң жок экен, сен менен талашпа деп коюшу мүмкүн да. Азыр мындай цензура жок, бирок комиссия болот да сөзсүз. Бир кинолор тартып барсаң, кабыл алабы, албайбы, ошо комиссиянын иши да. Алдыда кино тартыш үчүн кайрадан окууга тапшырдыңыз ошондо? Ошону тапшырдым. Анан бул биринчи себеби. Экинчи себеби, мен филармонияларда иштеп атканмын да. Жарым ставка менен Жалал Абадта жарым ставка менен ошточу. Анан Жалал Абадта Эмил Балтагулов деген жигит огончу бар го, ырчы. Ошол айтты да, сиз эми немеңиз туура келбей атат, адистеңиз орус тил мугалимин бу жерде филармонияда иштеп атат деп анан ал түшүнгөн жок да. Сатира юмор жанры филармонияда аябай керек. Ошо сатира юмор жанрын өнүктүрүш үчүн сөзсүз орус тилин билиш керек адамчы. Ооба. Орус тилинде аябай көп да юморлор. Анекдоттор да көп, юморлор да көп. А кыргыз тилинде юмор аз.
неме дагы анекдот дагы аз да. Мисалы орыстарда күндө чыгып турат да, күндө жаңыдан немелер анекдоттор чыгат. Ондогон, жүздөгөн. А кыргыздарда бир күндө бир эле анекдот чыгышы мүмкүн. Мындай салыштырмалуу карагандачы. Анан бул эме мен неме кылып айтып атам. Анан бу жерде Алишер Тотаев деген да жигит немеде мен ойлодум эле, мени бир жогорку билимдүү адам деп толук бир ставкага ишке жумушка алат экен десем, бул деле 0,5 ставка калды да, 0,5 ставка деп коет, ошо 0,5 ставка калды. Анан бирок жумушуң көп да. Концерттерде гастролдорго чыксаң, концерттин жарымын мен алып барам, жарымын өздөрү ырдашат да. Немесе мен 0,5 ставка, алар полный ставкада иштейт. Анекдот да. Бул чыныгы мына парадокс деп коет да. Мен көбүрөөк иштейм, бирок азыраак айлык алам. Тигилер азыраак эле иштейт, бирок көбүрөөк айлык алат да. Мына парадокс бекен. Мына ушундан юмор чыгарса болот да. Айта жакшы, неме деп азыр биз сиздин мен балалыгыңызга баргым келет да, балалык дооруңуз кандай өттү жалпысынан? Балалыгым? Балалыгыңызга саякаттайлы? Мен өзүм ноокаттык болом. Түбө ноокатта Жаролгон деген айыл бар. Бул Ишанов айыл өкмөтү азыр. Ошол жерде Жаролгон деген айылда конь завод деп коет эле илгери. Жылкы завод, номер 44-чү жылкы завод. Ал Союз бузулгандан ал жоюлуп кетти. Анан эки айыл өкмөткө бөлүндү. Көкбел айыл өкмөтү, анан Ишанов айыл өкмөтү. Азыр ошондой эки айыл өкмөт бар да. Анан ошондо Жаролгон деген айылда Токтогул деген мектепте окугам, 8-класска чейин. Ал 9-10 классты башка мектепке барып окудук. Ал мектептерде мындай интернаты менен да. Кышында суукта кеч калсаң, ошол жерде интернатта жатып аласың. Тамак берет, теги бу. Анан ал жерде Насирдин Исанов да окуган экен да. Көптөгөн адамдар окуган интернатында. Анан менин акелерим да окуган илгери. Кыскасы ошо мектепте окуп жүргөндө анча-мынча концерттерге, немелерге, драм кружокторго катышып, балдар күлдүрүп, анан кийин аскерге бардым. Аскерден келгенден биринчи курска берге биринчи подготовительный отделение окучу элек да. Ансыз өтүш кыйын болчу, аябай неме күчтүү болчу да, талап. Анан азыр эми кааласаң немеге кире бересиң го. Контракт менен деле окуй бересиң, акча төлөп коюп да окуй бересиң. Азыр ошондой экен да. Мен азыр 26 000 неме төгөм да контракт жылыначы. Неге? Контракт менен окуйбуз да, контракт төгөбүз да. Немеде мындай бюджетке неме жок болсо керек азыр. Бюджетке бал жогору болуш керек, же болбосо искусствода. Азыр 83-кө чыккан бир аксакал окуйт экен го. Медицина тармагында багы? Неме деген, фармацевтика деп окуйт экен. Жаңы болуп кеткен го? Ректор экөөбүздү былтыр немеге чакырды. Карылар күнүнө карата чай питьеге деп. Анан баары ошол жерде отурсак, баягы аксакалга сөз берип калды. Ошондой биздин аксакалдуу студенттерибизге дагы берели сөз деп. Себеби бу жерде мурда иштеп кеткен мугалимдер, педагогдор, профессорлор бар экен. Карган чал кемпирлер илгерки мени окутканда да жүрөт ошол жердечи. Анан тиги чал айтып калды, мен ошо 83-кө чыктым. Анан бул кишиге деди, кемпири да жок экен, ошон үчүн неме аял жок, кемпири барбы жок билбейм. Бул кишинин алиги ата-энеси жоктордун катарына кошуп, жетимдерге контракт жок экен го. Ошондой ошол категорияга кирди дагы. Бул аксакал азыр контракт төкпөйт деди. Анан мен сүйлөдүм да, мен айттым, мен ата-энем да өлгөн, акелерим да өлгөн, мен неге мен төлөп бердим? Байбишем да өлгөн, мен трижды сиротамын дедим. 3 жолу мен жетиммин дедим. Менин дагы контрагым жок десем күлүшөт да. Ана койду ага ошондо. Жок, эми ал ректордун өзүнүн иши да.
Анан ошол аксакалды экөөңүздөр чогулуп айтып калдыңыздар, анан менде бир суроо пайда болду. Анан өзүм жалгыз тапшырбаптырмын, билимдин эрте кеч жок экен деп бир аз эме болуп калдыңызбы? Я жок. Бизде менен азыр бир группада окуган балдарчы. Өзбек театрында 20 жыл, 30 жыл иштеген балдар бар. Балдар, кыздар бар, келиндер, аялдар. Кыргыз театрынан бар. Даже филармонияда да бир айым жүрөт. Кыскасы көп 50 жаштан нар жагыда 50, 65 ушундай. Бирок эң улуусу менмин алардын ичинде. Мен 70ке чыгып калдым да. 69 жашымда студент болдум да. 69 жашыңызда студент болдуңуз, азыр 2-курстун студентисиз. Дагы 2 жыл окуйсуз, Дагы жок, 2 жыл 3 жыл окуйбуз. 5 жыл окушуңуздар керек. Мен азыр бир мындай кино баян тартайын деп атам да. Анан тартканда дагы мындай элдер деле көрүп кое турган эмес, мындай. Өзгөчө десеңиз. Адамдардын аң сезиминде бир төңкөрүш, аң сезиминде бир мындай өзгөрүш болсо экен дейм да. Анан алмаз сабагынан алысышпайт дейт. Сиздин ата-энеңиз дагы чыгармачылык инсандарбы? Сиздин талантыңыз кайсыл жактан келди? Кайрадан эле балалыкторго саякаттайлы? Балалыкторду саякаттагандан кийин дагы. Мен атам, апам мурда булар мектепте мугалим болуп иштешкен. Анан кийин атам согуштан кийин иштей койгон. Согуштан кийин бухгалтер болуп иштеген. Анан апам дагы согуш бүткөндөн кийин 50-жылдары жумуштан чыккан экен. Анан жөн эле үйдө неметкен. Анан эми билимдүү адамдар эле да. Элдер келип таң калат эле да. Чал кемпирлер отуруп алып гезит окуп отурган болот эле да. Үйгө келсечи, же журнал же китеп окуп отурган болсо, бул чал кемпирлер китеп окушат экен, гезит окушат экен дешип калды. Таң калышты. Алар эми жаткан жери жайлуу болсун. Мисалы биз 7 бир тууган элек, 7 уул элек. Кыз жок. Кыз жок. Анан кыз да болгон, бирок алар кичинекесинде чачап калышкан да. Анан ошо 7 уулдун азыр 3-өбүз калдык да. 4 мен бир иним, анан 3 агам качып болуп калды. Бирок алардын балдары бар, алардын кыздары бар. Карым катнаш жакшы, мындай сурашып турабыз. Эң аксакал мен азыр ошол камчыйыптармын. Ошо. Жакшы, анан ушул атам менен апам экөө мындай эң башкы нерсечи, атам мындай юмор менен сүйлөгөн киши болчу. Атаңыз тарткан турбайсызбы ошондо? Апам болсо кошокчу эле. Айылдагыларга кошок айтат эле да, кошок үйрөтөт эле. Бир жолу мен студентмин да, айылга барсам атам жатат, эшикте мындай кроватта жаткан экен. Ассаламу алейкум, кандай жакшысыз, көрүшөм. Апам көрүнбөйт койсом, апаң жүрөт да, өлгөн жерди аңдып деп дейт. Эмнеге монтип айтасыз? Жанагы келиндерге, кыздарга кошок үйрөтөт дейт. Ошо ал эмне? Ошо кошок үйрөтүш керекпи десем. Сен балакта бир жол калат көп болсо дейт, аны үйрөтүп келет да дейт. Мынтип ырдаш керек, сен мынтип ырда, сен мынтип ырда деп айтат деп. Бирок ошо келиндер кантип ырдаш керек, кыздар кантип ырдаш керек, байбишеси кантип ырдаш керек, кошок айтыш керек, кантип эме бул дагы өзүнчө неме да. Искусство экен да, дагы өнөр экен. Азыр ушундай неме берип атканда, интервью берип атканда айтып коем да. Эми эл туура эмес кылды. Мыйда кайып туура эмес кылды. Тиеде Бакиевтер туура эмес кылды. Атамбаев мынтты, тигитти деп баарын айта берем да. Көрсө жакпайт экен алчы. Алар мен ойлойм да, алар туура жыйынтык чыгарбаган иш кылат. Кандай эмес экен? Ошонун кечепетинен мага неме бербейт да, наган беришпейт. Мага окшогондор көп бар. Мисалы Сагынбек Момбеков деген бар. Таласта менин бир тааныш досторум бар да. Сагынбек Момбеков багы саат деп ырдайт го. Ооба. Уккансыңбы? Уккан гитара менен ырдайт. Ошо Сагынбек Момбеков да ошондой бетке айтып коет дагы, анан кийин эч нагамга илешпей жүрө берет да. Ошондо сиздер бетке айткан элге жакпайт, үстү бийликке жакпайт жол болсо, ошондуктан мага Кыргыз Республикасынын эл артисын бербеди деп турасыз да, агай? Ошондой эл артис эмес. Эмгек сиңирген артист, маданият эмгек сиңирген ишмер деген да наамдар бар да.
ооба. Ошолордон берсе болма, анан какой-то документтер топтоп барыш керек экен агачы. Өзүнчө да. Бир 20-30 документти көтөрүп алып барып апарып тапшырыш керек экен. Анан ол өтөп өтпөй, бир Кудай билет, бирок апарып тапшырыш керек экен да. Анан мен ойлоп атам да. Бул кандай система туура эмес да. Сен мисалы ушинтип иштеп бир 40-ка 45-ке чыкканыңда документтерди көтөрүп алып барып министрге мага ушундай нам бериңиз деп барып турганың туура эмес да. Ооба. Министрлер ошол жакта министрликтер эмне иш кылат? Алар ошондойлорду табыш керек дагы. Через азыр эми заман өзгөрдү. Интернет аркылуу элге салыш керек. Мына адамдарга нам берелиби, бербейлиби деп. Мисалы бир 10 чакты адамдын намын немесин жазып, фамилиясын. Ушулардын ичинен экөөнү тандап бериңиздер десе, элдер тандап берет да. Добуш берип анан ошондон бизге бербейби деген турасыз, Ошон үчүн бизге мындай эл бериш керек да намды. Бир 18 адамдан турган, 17-18 адамдан турган комиссия болот. Аерде ошо комиссия чечет экен да. Алар бүт эле народный артисттер, заслуженный артисттер ошол жакта ошо Бишкектен чыкпай эле ошол жерде нам алып жүргөндөр да. Аерде адамдар мисалы кээ бир эл артисттери бар, бирок эч ким тааныбайт да. Биз көчөгө чыксак бизди тааныйт элдер. Мен ошолордун ошол намы бар артисттерди ээрчитип алып жүрөм да кээдечи, жүрсөм мындай кылып. Аларды эч ким тааныбайт. Мени элдер менен сүрөткө түшөт, менден саламдашып сурашат, кандай сиз көрүнбөй калдыңыз тиги деп баары сурашат да. Анан билет баардыгы мунучу. Анан эмнегедир эле ошо өкмөт, президенттик аппарат, министрлик ошону билгиси келбейт, түшүнгүсү келбейт. Сиздин эмгегиңизди балаган жок деген турасыз. Албетте мен маектериңизди көрүп чыктым ага. Анан ошол мага эл артисти деген намды берилген жок деп айткан кезде Супер трагедия каналына элечи. Ошондон кийин деле бир реакция болдубу сизге? Мындай министр тарабынан анча болбосо. Жок, мага бербейли койсун. Булар намды бере турган системаны өзгөртүш керек. Мисалы мен татыксыз эле болоюн. Мисалы татыктуу адамдар бар да, Рыспай Абдыкадыров үчүн эмгек сиңирген артист. Ал киши народный артист болуш керек. Ал кишиге өлгөндөн кийин да бериш керек да. Жолдошбек Мамажанов деген оңчу болгон. Ал киши өзү жалгыз бир жарым саат жөн эле концерт берген. Өзү жалгыз. Огондор менен өзүнүн ырларын башка тилде 9 тилде ырдаган ал кишичи. Ошондой адамдарды баалабаган мамлекет болду. Не деген мамлекет? Не деген комиссия, ошо 18 адамдан турган комиссия. Ол комиссияны бирден кармап алып сабай турган комиссия экен да. Кармап, биркечи, сен муналарга эмне нам бербедиң деп. Эмне үчүн Чубак Сатаевга нам берилген эмес? Эмне үчүн Алтымыш Кадыровго берилген эмес? Жакшы ырлар огондору азыркы чейин ырдалып атат. Абоптур неме болбосун. Анда куудулдарга бербейби? Жок дегенде мына Манас Бердибеков, Жаныбек Алыкулов, Дөлөт Мадымаев деген куудулдар бар эле да. Рахман Разыков, булар өтүп кетти. Булардын намдары жок эле өтүп кетти. Рахман Разыковго берди, заслуженный деятель деген. Айтсаң капа болот, жүрөгү ооруйт. Жамбыл Ахматов мен ортуп койду, ошондой мындай дейт деп айтат да. Айтпаш ки, андан көрө айтпай эле коеюн дагы тынч эле жашайын дейм да. Сен душманды көбөйтүп аласың да өзүңөчү. Ачык айтып бардыгын бетке айтсам ошондой нерселер көп келтет десеңиз, Азыр эми сен бүгүн менен интервью алдың, мага точно нам бербейт бейчи. Андай кылбаңыздар, Бул жөн гана ой пикир. Ошондой айтып коелу ага, Жок, мейли бербейсиң, мен ага муктаж деле эмесмин да мен. Муктаж эмессиз, Анага келгенбиз. Эстериңизде сахна койду болуп, чоң сахнага аттандыңыз. Алгачкы чыгып аткандагы мындай толкундоо сезимдер болгонбу? Мындай алгачкы чыгып атканда. Мындай чоң сахнага чыгып атканда, чоң сахнага чыкканда жүрдөйсүң да. Неме Рахманга, Рахман сен чыгып турчу. Мына сен чыгып турчу, мен чөтө өзүмө кире албайт, өзүмдүн мындай уверенный боло албайтам деп анан кийин алар чыгарып акырын чыгасың да, чыгып анан өзүң өмүрлөрүңө айтып, эл жакшы кабыл алганда уже жерден түшүнүп каласың. Боло берет экен депчи. Кийин уже немеге барганда, Бишкекке спорт сарайда
мысқыл тамашаға қойдық, филармонияға қойдық концерт. Анда уже бышып қалған уақытта Дәулет Матымаевта бірінші шыққанда айта албай қайтып кіріп кеткен да. Микрофонға тұрып екі атты қарап тұрып анан қайтып кіріп кеткен. Сүрдеп атат туғандар деп тұрып қайрап шыққан. Адамдардың сүрөү ушунчалык адам сүрөөлөр күчтүү агай. Күчтүү негизичи. Анан ошол сахнада уят болгонсузбу негизи? Сахналарга чыкканда уят болгонсузбу? Уят болгондагы номерлерибиз бар. Мисалы, бир интермедиядан алып чыксак, баягы партнер жакшы ойнай албай койду да. Аны каерде күлүшүн да билбейт да элчи. Ана келип туура эле болбой бuyakta деп. Ошондо түшүнүксүз калып калганбы? Анан ошондой ал интермедияга өтпөй калган да. Юмор ал дагы өзүнчө неме да. Тынбай репетиция кылыш керек. Тынбай анан баягы партнерлер бири-бири жакшы түшүнүп калганда жакшы болот да. Мисалы, Абдулда экөөбүз ойногондо сахнада мындай түшүнүшүп ойнойт элек да. Манас Бердибеков менен Дәулет Матымаев мындай жарым сөздөн түшүнөт эле да, эмне жөнүндө сөз кетип атат. Уже улантып кете берет элек да. Ошо. Бул сахнанын өзүнүн немелери бар да. Секреттери бар. Мисалы, Рахман сахнада ойнап атат да. Бир неме юморду айтып атат, элге күлдүрүп атат. Анан биякта Абдуллага айттым да. Абдулла, сен налог топтогон жигитсиң, мурда бирок пенсияда таркатчусуң, айыл өкмөттөсүң. Иштейсиң. Эки кызматты бир алып турасың. Налогда топтойсуң, пенсияда бересиң. Мен болсо пенсиясын ала албай жүргөн чал болуп келем. Экөө жолугушу болгон, экөө биринчи талашабыз, тартышабыз. Сен айтасың, аксакал, налогду төгүң эле, мен сизге азыр пенсияңызды алып берейин дейт. Sen pensiyonu belgile, pensiyanın eşeğini ben sana nalogtu tögeyim, ana sen nalogtu aldı deyip getiresin dedi. Verdi deyip getirsin dedi. Dev oşan tököz uruşup, çavuşup, akırı öközden ilap, hükümet bizi düşünüp kıynap atat. Ananın akırında ököz biribizge biriz pensiyonu aldı deyip kol koyup verim, aldım deyip tigosep salıktı tölödü deyip kol koyup veret. Ana öşe ököz tarkap ketebez dedim. Деп ойынан Рахманмен чикирлер, мен чыгып, номерди айтып кайтып келсем, Абдулла менен көмөндөр экөө чыгып кетип сахнага. Чыгып туруп жанагы интермедияны ойнап атышат да, көмөндөр ана жакта угуп отурган экен, көрсөчү. Эмне жөнүндө сүйлөп аткан. Анан экөө чыгат, ойнойт, алып бак. Экөө тиги азыр эле айткан, мен интермедиянын идеясын азыр эле айтсам, азыр эле экөө ойнап коюш деп, анан күлүп жатса, жөн эле чыгышпайт да, келет дагы. Сері, жаң интермеде ойнап қалсыңар деп күліп атсам, тек айтады, көмендер айтады. Ешкілі программамен жүру өрбей, жаңы номерлерді ойнайсың да қояды. Оласы сіздің бөлек идеяғыз болды. Айтатқаны идея мұрдап шығып ойнап атшады. Анан, Эмил, ошол байқал, идеяларды қаяқтан жаралшы ошо негізі? Идеяны қаяқтан алышуыңыз? Тұрмыштан жаралады, тұрмышта шондай да. Негизи о? Турмушта ошондой окуялар болот да. Чекесин окуп алабыз да. Мисалы, анан эми сиз бир гана Кудул деп тааныштырбайсыз да? Негизи кино актер деп тааныштырып калдык ага, Кино тармагына кантип барып калдыңыз? Кинода биринчи менен неме чыкырды? Эрнис Абжапаров. Неме деген киного, Айыл өкмөт деген. Ага чейин Чыңгызхан деген киного тартылган 92-жылы. Анда мен жаш элем. Атчан чавуш атырек мындай кылыч менен. Ошолордо меркиттердин ролун аткаргам да. Эми ал италиялык фильм, ал канчалык деңгээлде азыр ойнолуп атат, азыр ал кимдин колунда билбейм да. Бирок тартылганбыз. Бир ай тартылып 5000 сом акча алгам, биринчи гонорар. 5000 рубль. Айыл өкмөттө дагы мындай жакшы эле. Эң көп алганым бул 30 000 болду. Бул Мачо деген фильмде. Мачодо негизи сонун роль аткаргансыз. Мен дагы аябай көргөм. Жакшы орун алгансыз. Ошондо кино тармагында сиз эң чоң, эң кымбат гонорарыңыз ошондо 30 000 болгон. 30 000 сом болгон. 30 000 сом. Анан дагы бир киного тартылган, эң кымбат деп ошону айтсам болот. Кандай кино?
Bir saat dayanamam, bir saatte oynadım. 3000 aldım da. Bir saat даярдандыңыз, 3000 алдыңыз. Bir saatte dayanam turalı 3000 aldım da. Ал кайсы киного катышкансыз ушундагы? Al da bir Amerika менен Kırgızistan'da salıştırgan kino eкен, бирок ал немелеринде кейін сизди немесинен алып койду деп ошондой деди да, комиссия тиги жакпады деди да. Болуптур дедим мен, бирок тартылганмын да. Тартылып мен гонорары сразу bir saatin içinde 3000 алдым да. Ең кымбат деп ошону айтам да мен. Эң кымбат деп сиз ошону айтасыз. Тиги Мачодо мен ол иштеп атпайбы, 1 айлап, 2 айлап иштеп атпайбы. Ал 30 000. Немеде көз көрүнө буквально шарт берилет да. 3000. Анан Кээ бир кинолордо 1 ай иштейсиң зорго там 5000, 10 000 зорго берет. Жанагы 5000 сом дегенде 5000 сом эле алгам. ошол кино тармагында чагы сиз 20дан ашык кинолорго катышкансыз, роль жараткансыз. Анан ролдорду сизге ар кандай ролдорго түшө бересиз да негизи. Кайсыл роль сизге туш келсе, ошол ролду жаратып, маңызын ачып бере аласыз. Ошол негизи кыйынчылыктар болотпу ал жакта? Немеде Мачодо мен жакшы ойнодум деп ойлойм. Адамдар деп. Себеби мындай кайта тартылып атканда кээ бир моменттечи жакшы чыксы үчүнчү. Анан өзүмө да жаккан, ал ойногон роль өзү аябай көп жактуу болчу. Бай адамдын, баягы чиренген адам, анан баягындай бомж болуп калганда моменттер бар да, ошондой. Мушташкан моменттер да бар, негизи Мачодо. Анан ага кайрадан башталды. Кээ бир жерде мен даже сөздөрүн унута баштадым да. 12-13 дубль болуп кетти. Тексттерин унутуп атам, уже баш иштебей калды десем, тиги эрне жап барып, оозуңа келгенде оттой бер, мен кийин аны турлап коеюн дейт. Көбүнчө Аскар Акаев менен Лелинге окшоштурушат экен го. Негиз окшош деп ойлойсуз сиз? Эмнеге сизде окшоштурушкан? Лелинге чындап эле окшоштук жактарым бар экен. Мен себеби атама айтканмын да, атам да экөөбүз көчөдө келатабыз да. Мен анда жаш эле жигитмин, площадьтан өтүп кетип атып, атама айттым, ата сиз карасаңыз мен десем да, карап эмне болду дедим. Лелинге окшош экенсиз дедим да. Десем, койчу балам деп коюп кеткен да. Кийин неберем айтып атпайбы? Чоң ата сиз Лелинге окшош экенсиз дейт. Анан Аскар Акаевка негиз окшошунда. Аскар Акаевда лысый кашкаш болуп атпайбы, анан шыпылдап жүрүп атпайбы? Жанагындай неме жөнүндө сүйлөштүк, темаларды баарын сүйлөштүк да. Эми азыр мен окуп атам, экинчи курста. Азыр сабакка киришим керек. Биринчиден. Экинчиден, мен үй бүлөдө азыр кичи уулум менен, уулум бала чагасы менен, келиним менен, эки неберем менен чогуу жашайбыз бир үйдө. Анан бир неберем менен чогуу анын футболго катышат да. Футбол секцияга. Ошо барып, кээде футбол ойноп келем, мындай нормально. Мини футбол поледе, чоң футболдо кыйналып каласың да адам. Анан буга немени кармап туруш керек экен да, физический форманычы. Мен айтар элем жаштарга баардыгына, футбол ойногула, футбол ойносоңор, денсаулыгыңар чыңалат, тер деп кургап келесиң да. Ошону да мен ошону айтып койдум. Чоң рахмат. Негизи бул жашоодо убакытты бөлгөн, убакыт эң чоң белек экен да. Сиз дагы бизге убакытыңызды бөлүп келип бергениңизге ыраазычылык билдиремин. Бул багыт подкасты болду. Асында биз ар тармактуу багыттарды кеп кылдык, маектештиги. Сизге да чоң рахмат агай. Бүгүн багыт подкастын алып барган мен Айпер Момунбекова болдум. Көрүшкөнчө. Thank you.